Сүймөнкул Чокморов тууралуу ушул күнгө чейин көп сөздөр айтылганына карабастан, анын орду улам унутулуп бараткандай элес калтырат. Жалгыз гана мисал жаштарга Чокморов ким болгон деген суроо узатсаң, басымдуу көпчүлүгү ийин кушурганы дагы чындык. Айрымдары Чокморов ырчы болгон, же Чокморов саясатчы да десе башыңа таш тийгендей болот экен. Кимди күнөөлөшүңдү билбейсиң. Голливуд актерлорун беш колундай билген келечек ээлеринин Сүймөнкулду тааныбай калышы кол чаап, сүйүнө турган деле иш эмес чынында. Бул өңү менен түсү, кыял жоругу бардыгына жарашып турчу. Жөнөкөй сүйлөгөндө Кудай Тааланын буйругунан ар бир элге өз заманында керектүү адамдарды жиберип турат экен да. Кыскасын айтканда, Сүймөнкул байке бардык жагынан үлгү боло тургандай адам эле да. Кыял жоругу, басканы турганы, адамга болгон мамилеси, ал тиги текеберсинип кыял күчү эмес. Чокморов актер катары кыргыз киносунун деңгээлин өз убагында бийик баскычтарга көтөрүүгө чоң салым кошкон. Ал өз өмүрүндө 20дан ашык кино тасмага тартылып, мыкты актер кантип иштеп, мыкты образ кандай жаралыш керектигин көргөзүүгө жетишкен. Кинодогу көпчүлүк трюктарды дублердун жардамысыз өзү аткаргандыгы менен да өзгөчөлөнүп турчу. Эми Сүймөнкул байкенин өңү түшүнчө, Кудай Таалам ушундай бир керемет бул сонун бардык жагынан келиштирип жараткан экен. Эне атасынан. Бул бөлөк мына ошол доордогу актерлорго салыштырганда Сүймөнкул байкенин өңү укмуш болчу да. Кыргыздын өңү сулуу кылып көргөзгөн, ошону менен тиги 5 жолу биринчи орун алган да. Бүткүл союздук кинофестивалдардан эркектин ролун аткарган үчүн да. Ошон үчүн айырмасы бул деген актерлык кесипти 1 саат окубай туруп туас актерлыгы бар болчу да. Караш ашуусунда атылган ок тасмасы анын алгачкы жараткан эмгектеринен. Кинодо жылдызы жанган актер кийинчерээк 7-чи ок, Кызыл алма сыяктуу ондогон тасмага тартылууга жетишкен. Жана карашта сууга ак атпайбы? Агынан тиги өзү суунун жээгиндеги чоң ташка 20 ашуунан ошону кармап чыгып кетип атпайбы? А сүлүк карасы чыңырып агып кетпедиби? Аны мен сурадым да, Сүгө, мына ореке ошол сууда кандай эле десем, айтты, ичинде француздардын водолаз костюму бар болчу дейт. Анын ичи тиги эменен тиги ак уунун тыбыты бар болчу дейт. Аябай сууга өтмөк эмес болчу дейт. Эми чагымда ошондо айтты, суук өткөн жок деди да. Чагымда бул жерде мындай да, назар өтүп кетти го дейм да, Сүкөмөш. Талант ырыологон жагынан Чокморов өзгөчө адам. Ал бир учурда актер, сүрөтчү, музыкант, спортчу, жада калса акындыкта талант болгондугу маалым. Сүймөнкул байке 5 инструментти сонун ойночу. Мандолин, гитара, пианино, домбура, комуз. Анан өзү ырдачу да. Кудай Таалам берсе бир пендесине адамына берип коет экен да, ченебей туруп. Мына шыктап коелчу талантты. Ошон үчүн сүрөткерлиги бир керемет кандай живипистен да. Анан тиги спорттун мастери болчу да. Өмүрүндө 2 жолу сүйүүгө кабылып, өмүрүнүн соңку мүнөттөрүнө чейин 2 аял менен жашаган. Биринчи аялы Салимадан Бактыгул деген уулу болсо, Нуржан аттуу экинчи аялы менен 17 жыл жарандык никеде жашап, андан Эргул жана Азамат деген уулдары бар. Ал убакта баягы тартип талап күчтүү болчу да. Сүкөмдүн Салима Сардиевна деген Дуңганын кызы жолдошу. Бир аялы да. Экинчи аялы Нуржан Жеге деген бар. Андан да бир баласы бар. Салима эжеден Бактыгул деген баласы бар. Анан кийин тиги Нуржан Жеңеден Эргул деген баласы бар. Адагы мына 40ка карап турат, абдан жакшы жигит. Учурда Чокморовдун эмгектерин сактоо, аларды эртеңки күнгө чоң эстелик катары өткөрүп берүүнү максат кылган Чокморов атындагы коомдук фонд иш жүргүзөт. Мойнуна чоң милдетти көтөргөн фонддун ишмердүүлүгү тууралуу анын жетекчиси мындай дейт. 4-июлдан 4-октябрга чейин конкурс жүрүп атат. Бүгүнкү конкурска 48ге жакын адам катышып атат. Бул конкурс мемориалдык архитектура комплекс болот да. Бул жанакы Байтек айыл тарапта биз ошол жерден 1,5 гектар жер алган, бөлүнүп берген, Чокморовго бөлдүрүп алдык. Ошол жерде Кудай буйруса, ошол жерге мындай чоң мындай бир руханий дүйнөнү байыткан, маданияттын борбору боло турган деп ушундай бир эч жака бир мемориалдык бир комплекс алсак. Чокморовдун өмүрү оор аяктаган.